Assalamu alaikum замандаш. Бүгүн сиздер менен кыла турчу сөз сухбат акы тууралуу болмокчу. Биздин үстүбүздө кимдин акысы бар? Алланын акысы бар, пайгамбарыбыздын акысы бар, пиримдин акысы бар, ата-эненин акысы бар, падышамдын акысы бар. Акы тууралуу кеп болмокчубуз. Андан эмесе Аллах Тааланын эң биринчи акысына назар аудурсак, Аллах Таала адамды улук кылып жараттым дейт. Периште кылып, периштеден өйдө көрүп, жакшы көрүп жараттым дейт. Өзүнүн 99 сыфатынан 8 субут сыфатын берип жараттым дейт. Адамда Алланын 8 субут сыфаты бар, инсанга берип жараттым дейт. 8 субут сыфатына кайрыла кетсек, көрүүчү, угуучу, сүйлөөчү, акыл, кудурет, тирүү, каалоочу деген сыфаттары бар Алланын. Ошо сыфаттарын бизге, адамга, инсанга белек кылып берип жараттым дейт, жакшы көрүп жараттым дейт. 8 субут сыфатынын майданга келиши пайгамбарым нурунан жаратты да руханият аркылуу майданга алып келди. Руханияттан телетрансляция, радио трансляцияларга ишенебиз го. 3G кармап атат, 4G кармап атат деп кубаттар руханият аркылуу бизге ловить этип берилип турар экен. Көрүүчү деген сыфатыбызга кубат берилип турганда адам көрүп турар экен. Ал кубат келбей калганда сокур болор экен. Угуучудан дүлөй болор экен. Кудурет деген сыфатынан токтоп калса парализовать этип калар экен. Бардыгын комплексный адамга берип турганда адам здоровый болуп, диңкилдеп чуркап турар экен. Энди бизде Алланын акысы канча? Адамда 100 миллиард клетка болсо, секундуна өлүп, секундуна тирилип турар экен. Ичкен тамагыбыз кубаттарга окшоп, водородный, атомный бомба ичинде жарылып, кубат болуп, реальный наука доказать эткен бул нерсе, биздин сөз эмес, первичный сөз. Реальный кубаттарга окшоп, кубат болуп турар экен. Бул Алланын бизге кылган кызматы, мунун үстүндө акысы бар экен. Алланын акысынан кийин бул дүйнөгө жараткан экен, жараткан соң түз эле эне деген пеште тосулар экен. Бул дүйнөгө бир чайнамет болуп жаралар экенбиз. Чайнамет болуп жаралганда кулунум, ботом, жаным деп эне Алланын мээри, эненин жүрөгү аркылуу Алла мээримин бизге арнап коёр экен. Эненин мээрин бизге арнап, балам деп бир күндүк эмген сүтүнүн акысы, бир жолу эмген сүтүнүн акысы Меккеге аркалап алып барыш керек. Примерно эсептейли, $2000. Ошондо бир күндө 5 рет эмсек $20,000. $20,000. Күнүнө 5 рет эмсек. 10 күндө 100,000, 10 күндө $100,000. Bir ayda $300,000. Bir жылда $3,600,000. 2 жыл эмген болсок $7,000,000 экен бир жагы. Мунун акысы бар эненин. Мунун эненин сүтүнүн акысын адам бир материальный берүү, кутулуу мүмкүн эмес. Алла өзү кутулсын. Эненин акысы бар. Бул дүйнөгө жаралган соң, бул дүйнөгө топ этип жаралган соң, келген соң, шыр эле падышанын акысына кирер экенбиз. Биринчи эле декретныйдан башталат. Ага акча төлөнөт, ал акысы бар. Эч ким бербеген, сен балаң төрөлсө сүйүнчүнү бир тууганда бербейт, башка дагы бербейт, эч ким бербейт. Бир гана
падыша берип отур. Падышанын бизге эң биринчи берген сүйүнчү бул падышанын акысы. Биз чоңоюп учебный учрежденияларынан пайдаланып атабыз. Бул да падышанын акысы. Пособие алып атат. Бул да падышанын акысы. Медицинский учреждениялардан бекер эмдөөлөр жүргүзүп атат. Бул да падышанын акысы. Падышанын акы жети ата бабаңдын сообу. Падышанын кылган кызматына бир аз токтоло кетели. Падышам дүйнөнү чаркай айланып кетти. Канткенде өнүккөн мамлекеттердин 10 жыл ичинде сап алдына тизилип калсак деген ой менен. Падышанын бүткүл соода уюмуна мүчө болуп кошуп коюшу бул падышанын кызматы. Үзүрүн көрүп жатабыз. 5-7 айдап жатабыз, 4-7 жаман экен. Оңго мүчө кылып койду. Бул да падышанын кызматы. Падыша калк үчүн Алланын бир жиберип койгон кызматчысы. Падышанын бир күндүк кылган кызматы акысы жети ата бабаң сообу деп соп аталарым айткан. Тил тийгизсең падышага, сөз айтсаң жети ата бабаң акыретин күйгүзөсүң деген. Эсиң болсо акысына кыянат кылба замандаш.